Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бул тасманы дээрлик көрбөгөн адамдар аз эле болсо керек. Анткени бир кездерде көпчүлүктүн жүрөгүнөн түнөк таап, мыкты тасмалардын катарына кошулган эле. Кантсе да биз сиздердин эсиңиздерге ошол такси тасмасын сала кетели. Анда көңүлдү тасмага буруп алдыңкы мүнөттөр мыкты өтөрүнө ишенип турсаңыздар баштайбыз. Тасманын башында Даниэль деген тамак ташуучу адам акыркы жумуш күнүн өткөрүп жумуштан чыгып такси кызматына кетип жаткан экен. Даниэль тамак ташуучу болуп көп жылдардан бери иштеп, бул иште эмгеги сиңип, өзү менен чогуу иштегендердин катарында чоң орду бар эле. Бир кезде Даниэльдин жанына анын сүйгөн кызы Лили келип, коштошо аземини карата тамак ташуучулардын парады өтө баштайт. Эң кызыгы бул нерсени тартип сактоочулар байкап калып, алар каармандарыбыздын жанына келип, өздүк каражаттарыңыздарды көрсөтүп коюңуздар, сиз азыр алып келебиз деп коюп эле качып кетип калышат. Ошентип алардын сүйүү иши башталайын деп калганда эле Даниэльдин сааты белги бере баштады. Көрсө ал такси кызматына бүгүндөн чыгыш керек экен эле. Ал кагаздарын көтөрүп алып барып кезекке турса 247 болуп чыгат. Кезек болсо 77 адамга араң эле келген экен. Бир кезде Даниэль уктап кетип, анын кезеги келип калып, ал жердеги жумушчу Даниэльдин кагаздарын алат да ага керектүү нерселерди берип жумушка чыга берсеңиз болот деп айтат. Көрсө Даниэль такси жумушуна кириш үчүн 6 жыл күткөн экен. Анда аны эч ким куттуктабагандыгы үчүн өзүн өзү куттуктай баштады. Ошентип ал биринчи жумуш күнүндө Ош базарынын жанында турса, бир аял келип эле аны жалдап калды. Кубанган Даниэль аялдын баштыктарын салып кайда барабыз деп айтса, алардан алыс эмес жерде жөө жете турган жерди эле көрсөтүп коет. Анда Даниэль аялды үйүнө жеткирип баштыктарды бөлмөсүнө алып киргенге чейин жардам берет. Анда аял: менин дагы сен курактуу балам бар. Анын колу жумушунан такыр эле бошобойт. Ошондуктан мен ага бир жумалык тамак жасап берем. Ал бүгүн 8-чи жолу айдоочу куөлүгүн алганга экзамен тапшырып жатат деп айтат. Биз мындан соң анын баласы Эмилианды экзамен учурунда көрөбүз. Ал оңго бурул дегенине карабай унааны түз эле айдап барып дүкөндө сүзүп кирип кетет. Анда агайы аябай эле урушуп: сенде өзү баш деген барбы? Сендей малдар негизи кайда иштейт десе эле тартип сактоочулук күбөлүгүн көрсөтүп эле оозун басып койду. Бул убакта Эмилиандын апасы Даниэльге сэндвич жасап берип аны үйүнөн узатып, Даниэль унаасында олтурса, бир адам шашылып келип: мен 25 мүнөттө аэропортко жетишим керек. Эгер жеткирсеңиз сиз бай болосуз, анткени чоң сумма берем. Эгер жеткирбесеңиз мен өлдүм деп айтат. Анда Эмилиан унаасындагы бир түшүнүксүз баскычтарды басып, жөнөкөй такси унаасы спорттук өтө ылдам жүрө турган унаага айлана баштады. Көрсө Даниэль унаасын башынан эле ошол нерсеге даярдап койгон экен. Ошентип ал миңге коюп эле аэропортто көздөй жөнөй баштайт. Ал унаасы менен жолдо өтө катуу бара жаткандыктан жол кызматкерлеринин радары жыгылып түшүп, жада калса кызматкерлер унаанын сан белгилерин да көрө албай калышты. Ошентип Даниэль 25 мүнөттө жетишим керек деген жүргүнчүнү 15 мүнөттө жеткирип койду. Биз кайрадан эле тартип сактоочу Эмилианды көрөбүз. Ал компьютерден жарыштарды ойногон кезде өтө күчтүү жарышчы болуп, оюндагы унааларды күчтүү башкарып, бирок чыныгы жашоодо айдоочулук күбөлүк ала албай эле кыйналып жүргөн. Бир кезде алардын баардыгын башчысы чакырып чогулуш өтүп, биздин Марсель шаарыбызда Германиядан келген немис кылмышкерлер пайда болуптур. Алардын каймана аты Мерседес экен. Алар ар дайым Мерседес үлгүсүндөгү унаа менен жүрүшүп, банктарды тоноп, эми Марсель шаарындагы банктарга да жетип калышыптыр. Ошондуктан биз аларды кармашыбыз керек. Ар бир үчөөң бир унаага олтуруп, кармоого даярдана бергиле деп айтат. Бул тартип сактоочулардын арасында Педро деген жалгыз эле кыз иштейт. Ал көптөн бери Эмилианга жаккандыктан каарманыбыз аны жолугушууга чакыра албай, мыктылап сүйлөй албай эле аракетинен эч эле майнак чыкпай жүргөн. Ошентип алар жанагы кылмышкерлерди кармайбыз деп эле чогулуп олтуруп калышат. Бир кезде эле кыпкызыл Мерседес үлгүсүндөгү жанагы кылмышкерлер келип банкка кирип эле тоной башташты. Алар бат эле ала турган акчасын алып сыртка чыгып жөнөй башташса, Эмилиан унаасынын эшигин ача койсо, башка унаа келип анын эшигин сындыра сүзүп, ызы чуу башталып кетип, тартип сактоочулар бири-бири менен эле сүзүшө башташты. Ошентип ал жерде кылмышкерлер эчими көрүнбөй эле качып кетип калышып, тартип сактоочулар түшүнбөй эле бири-бири менен сүзүшө башташат. Бир кезде эле алар мылтыктарын алып даярданып калса, ал жолдо мамлекеттик бир саясатчы өтүп бара жаткан болот. Анда саясатчыга кол салайын деп жатат окшойт деп анын күзөтчүлөрү чыгып аткылап, тартип сактоочулар менен ошол күзөтчүлөр бири-бири менен аткылашып, кыскасы кылмышкерди кармабай эле өздөрү менен өздөрү ызы чуу болуп эле жатып калышты. Бул окуялардан кийин Эмилиан апасынын үйүнө келип, ал жерден тамактанып кайра кетейин деп жатып, такси чакырайын десе эле апасы: менин бир такси таанышым бар, ал унааны өтө мыкты айдайт экен деп эле Даниэльди чакырып берет. Кызыгы Даниэль Эмилиандын тартип сактоочу болуп иштегенин билбейт эле. Ошондуктан ал жол эрежесин сактабай эле 50 деген жерде 100 менен айдап, анан да мен тартип сактоочуларды өлө жаман көрөм деп эле аларды жамандай берет. Мне кажется, только придурки идут работать в полицию. Муну уккан Эмилиандын дагы жини келип: анда эмне таксист болуп иштеген жакшыбы? Кээде жакшы кардар чыгат, кээде жаманы чыгат, бардыгына жылмайып сүйлөшүң керек. Бирок мен жылмайган таксисттерди көп деле билбеймин. Демек алардын баардыгы ишинен наразы да деп айтса, муну уккан Даниэль: мен чындыгында таксист эмесмин. Мен бул жумушту унаа айдаш үчүн аткарамын деп эле унаасын рулун алмаштырат дагы. Шаарды арлап дагы өтө катуу айдай баштайт. Ошентип алар бара турган жерге жеткенден Эмилиан: мен эми чындыкты айтайын, мен тартип сактоочумун деп эле Даниэлди кармап алды. Анда Даниэль: менин эми айдоочулук көлүгүмдү алып койсоң
көрсөңөр менин жашоом токтоп калат. Андан көрө мени камап салганыңар жакшы десе, Эмилиан анын жакшы айдоочу экенин билип, менде бир сунуш бар. Ага макул болсо мен сени айдоочу күбөлүгүңдү албаймын. Бизде жакында Мерседес айдаган кылмышкерлер пайда болду. Ошолорду кармаганга жардам бер десе, Даниэль көп ойлонуп, айдоочу күбөлүксүз калгандан көрө жардам бергеним жакшы экен деп эле макул болот. Анда Эмилиан Мерседестердин сүрөтүн Даниэлге көрсөтсө, ал сүрөттү карап туруп эле, бул Мерседесте орнотулган тетиктерди биздин шаарыбызда бир гана адам орнотот. Анын аты Крюгер, мен аны тааныймын десе Эмилиан, анда ошол жака кеттик деп эле дароо ошол жака кетишет. Алар кылмышкерлердин келишин күтүшүп, бир маал эле Мерседес менен жанагы немец кылмышкерлери келип, Крюгер жака кирип кетсе, Эмилиан шашып барып эле Мерседестин арт жагына чыгып алды. Көрсө, бул адамдар ал жерге дөңгөлөк алганы келишкен экен. Анда дөңгөлөгүн алып чыгышып, унаанын артын ачып эле Эмилианды таап алышып, сен бул жакта эмне кылып жүрөсүң десе, Эмилиан, мен үйүм жок, үшүп калдым деп эле шылтоо айта баштайт. Анда кылмышкерлер, биз азыр сага үй таап беребиз деп эле таштандыга ыргытып жиберишти. Ошентип каармандарыбыздын иши бул жолу оңунан чыкпай, эртеси Крюгердин өзүнө жолугуу максатында анын ишканасына келишет. Анда Эмилиан сөзүн баштай эле жанагы Крюгер мылтыгын алып аларды аткылап кирип, Эмилиан дагы аларды тапанчасы менен аткылай баштаса, кылмышкерлердин баардыгы ал жерден качып кетип калат. Патроны кончились! Ошентип Эмилиан эмне кылышын билбей үйүнө махабат чай ичейин деп суусун көгүлтүр отко коюп, сыналгыдан тасма көрүп жатып, унаага белги бере турган аппарат жабыштырып койсо болот экенин түшүнүп калды. Ал бул нерсени башчысына айтайын деп шашылып, отко коюп койгон суусун улутуп эле ал жерден кетип калат. Ошентип суусу кайнап, от жалында үйүндө өрт башталып, бул убакта Эмилиан башчысы Жибер менен бир мылтыкчанды дайындашып, белги бере турган аппаратты Мерседеске жабыштырып атып салышат. Анда кылмышкерлер бул жолу да банкты тоноп чыгып кетишип, бирок тартип сактоочулар бул жолу алардын кайда барарын толук билип жатышкан. Бир убакта эле Мерседес чоң бир жүк ташуучу унаанын артына кирип, унаанын терезесин кылмышкерлер жабаттагы кызыл түстөгү Мерседести башка түскө боёй башташат. Анда боёк белги бере турган аппаратка дагы тийип, аппарат белги бербей калды. Эми буларды кармаймын деп сүйүнүп жаткан Эмилиандын ою оңунан чыкпай, кылмышкерлер бир заматта эле тартип сактоочуларга карматпай эле көздөн кайын болушат. Кечинде Даниэль сүйгөн кызы менен жалгыз калып экөө сүйүү көлүнө чөмүлөйүн деп жатканда, эшиги такылдап эле Эмилиан апасы менен келип калыптыр. Көрсө, булардын үй өрттөнүп бара турган жери жок, Даниэлден жардам сурап келген экен. Биз буга чейин кылмышкерлер тоноп кеткен банктын бир тазалоочусун көрөбүз. Ал белгисиз бир бөлмөгө кирип, ал жерди тазаламыш болуп, ичинен акчаларды алып, таштанды салган баштыкка салып эле ал жерден алып чыгып кетип калат. Көрсө, бул немец кылмышкерлер банкты тоногондон кийин ал жерден акчаны алып чыгып кетпей, бөлмөлөрдүн биринде бекитип, тартип сактоочуларды алаксыз эле ал жерден качып жүрүшөт экен. Анан бир канча убакыт өтүп, тоноо иши тынчып калганда, ушундай тазалагычтарды жалдап ал жактан акчаларды алып чыгып кетишет. Ошентип кылмышкерлер эми биздин акыркы ишибиз калды деп сүйлөшүп жатышкан болот. Бул убакта эки каарманыбыз Мерседестердин сүрөтүн карап жатып, Даниэлге бир ой келип, 10 мүнөттүн ичинде кызыл түстөгү Мерседес башка түскө алмашып калган түшүндүм окшойт. Азыр мен таанышыма чалып көрөйүн деп эле бирөөгө коңгуроо кылып, жанагы кызыл түстөгү өзгөчө боёкторуң барбы десе, тааныш аны бирөөлөр баардыгын сатып алып кетти деп айтат. Көрсө, унааларды боёгон атайын бир боёк бар экен, ал 10 мүнөткө чейин эле кургап калчу. Даниэлдин сөзү туура чыгып, алар буга чейин түсүн өзгөрткөн чоң унааны таап алышып, кылмышкерлер унаасы менен жарышып машыгып аткан жерге барышат. Анда Даниэлдин оюна бир нерсе келип, жанагы немецтердин жанына барып, бул унааңардын аты Мерседес болсо керек, ушулар дагы жүрөбү же жөн эле түртүп от алдырып атасыңарбы деп аларга тийишип, бул 124-үлгүдөгү Мерседестин эң мыкты унаага айланарын Даниэль билбеди да. Ал ортого 500 сом коюп, кимибиз утса ошону алалы деп эле алар менен жарышты баштап, дароо эле кылмышкерлерди утуп алат дагы 500 сомун алып эле кетип калат. Анда Эмилиан эч нерсени түшүнбөй турса, алардын эми бизге жини келип калды. Менде бир ой бар, башкысы биз аларды ошол жака алып барышыбыз керек деп айтат. Анан да Эмилиандын алар менен чогуу иштеп жүргөн кызды жакшы көргөнүн байкап калып, Даниэль ага күч кубат берип эле, сен барып ал кызга сүйүүңдү тартуулашың керек деп эле жөнөтүп жиберет. Анда Эмилиан кийимчен эмес экенине карабай эле жанагы кыздын жанына барып, ага күчкө салып эле өпкүлөп өзүнүн сүйүүсүн билдирип койду. Кечинде болсо каармандарыбыз гүлдөрүн көтөрүп алып үйлөрүнө келсе, үйүндө калган Лили менен Эмилиандын апасы ысык көлдүн чөбүн кайдан таап алышкан, колдоруна кармап түтөтүп эле даяр болуп калышкан экен. Спасибо, Камиль. Благодаря вам у меня был чудесный день. Эртеси күнү Жибер кол астындагыларды чогултуп, кылмышкерлер дагы бир банкты тоноюн деп калышыптыр. Биз аларды кармаганга даяр бололу деп эле адамдарын айтып жатса, бул убакта Даниэль мурдагы иштеген жериндеги адамдарды чогултуп эле ар бир светофорлордун астына жайгаштырып коет. Бул убакта кылмышкерлер эки кыпкызыл Мерседес менен келет дагы жанагы банкты тоной башташат. Алар акчалардын баардыгын алып ал жерден чыгып качып кетип жатышып, жөн кетпей жанындагы унааларды мылтык менен аткылай кетишти. Бул жолу дагы тартип сактоочулар унааларын башкара албай эле Мерседестердин алдынан колай алган жок. Анда кылмышкерлер унааларды башка түскө боёгонго чоң унаанын артынан кирип, эми максатыбызга жеттик, үйүбүзгө кетебиз деп эле кылмышкерлер акчаларын топтоп жатышкан эле. Аларды аңдып жүргөн эки каарманыбыз бул нерсенин баардыгын көрүп калышты. Анда экөө түсүн өзгөртүп алган Мерседестердин жанына дагы барышып, Ты заплатишь за наглость. Лучше быть наглым, чем смешным.
биринчи жарышта жеңилип калдыңар эле, дагы бир жолу жарышып көрбөйлүбү деп алардын жинине катуу тийип эле айдап кетип калды. Ал көрсө светофордун жанына коюп койгон адамдар менен кызыл жашыл түстөрдү өзгөртүп эле жолдорду ачык кылып алганга аракет кылып жатышкан экен. Ошентип жарыш катуу уланып алар шаардан сыртка чыгып кетишип, алдыда бара жаткан Даниэль жолду баштап эле толук курулуп бүтө эле көпүрө жака салып жиберди. Бир кезде эле Даниэль унаасын токтоткучун басса, эки Мерседестегилер ашып кеткенде сүйүнүп эле көпүрөдөн секирип кетишет. Көрсө Даниэль башынан эле ушул нерсени ойлонуп койгон экен. Анда кылмышкерлер ортодогу көпүрөнүн бир бөлүкчөсүнө түшүп калышып, алдыга же артка жыла албай эле каармандарыбызга тутулуп калышты. Ошентип мындай эрдигинен кийин эки каарманыбыз Баатыр деген төш белгилерди алышып, максаттарына жетип бактылуу болуп эле тасмадагы аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басыңыздар да оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Анан да тасманы такси кызматында иштеген дос тааныштарыңыздар менен бөлүшүп, кийинки тасмада жолугушканча ден соолуктун жакшы караңыздар.